Балдар, саламатсыңарбы? Маған айыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабагыбыз кептин түрлөрүнүн бири болгон сүрөттөө жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабакта биз сүрөттөө деген эмне экенин, анын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Сүрөттөө заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү. Мында жаратылыштагы көрүнүштөрдү, адамдардын келбетин, жаныбарларды, ошондой эле буюмдарды сүрөттөөдө аларга тиешелүү болгон белгилер, сапаттар, өзгөчөлүктөр көрсөтүлөт. Сүрөттөөнүн бир нече түрлөрү бар. Сүрөттөө деп биз жөн гана биринчи айтып түшүнгөндө биз деген жөн эле ал баягы баракка сүрөт тартканыбыз эмес. Карандашта болуп сүрөт, боекторду алып алып сүрөт тартканыбыз эмес. Бул кыргыз тилинде өтүп жаткан тема. Бул сөз менен ошо көрүп турган нерселерибизди же ойлогон кыялдарыбызды эмнеге түшүрүү экен? Баракка сөз менен түшүрүү же болбосо айтып берүү болуп саналат экен. Балдар, келгиле анда биз сүрөттөөнүн түрлөрү жөнүндө билүүгө аракет жасайлы. Биринчи, турак жайды сүрөттөө дейт. Турак жайды сүрөттөөдө бөлмөнүн көрүнүшү, чен өлчөмү, бөлмөдөгү буюмдар, алардын жыйналыш тартиби жана башкалар ирет менен толук баяндалат. Мисалы, чоң бөлмө же кичине бөлмө, ичинде стол, стул бар экен, кийим илүүчү шкафтар, китептер коюлган деп сүрөттөсөңөр, бул турак жайды сүрөттөөгө кирет экен. Андан соң жаратылышты сүрөттөө. Табигат, дүйнөдөгү жандуу, жансыз заттардын баардыгы жаратылышты түзөт. Аны сүрөттөп жазуу, жаратылышты сүрөттөө адамдын көңүл буруусун, байкагычтыгын, билгичтигин, кыраакылыгын өстүрүүгө жардам берет экен. Эми жаратылыш деген нерсе эмне? Тоо, таш, суулар, чөптөр, гүлдөр, алардын ичинен жаныбарлар, мына ушунун баары эмнени түзөт? Жаратылышты түзөт экен. Кийинки, кыялданып сүрөттөө дейт. Кандай жакшы. Кыялданып бул жаратылышты, турак жайды, буюмдарды, кыймыл-аракеттерди жана башкаларды жөн гана болгондой сүрөттөөбөстөн, адам өзү каалагандай кыялданып, апыртып, фантастикалык жол менен да сүрөттөй алат экен. Мисалы, оюңарда мындай кылып учуп кетсем деп, анан кийин асман көк болуп турса, сен ак куу сыяктуу болуп учуп баратсам деп кыялдана турган болсоң, анда бул эмне болот экен? Кыялданып сүрөттөөгө кирет экен. Кийинки, бул адамдын келбетин сүрөттөө. Адамдын сырткы келбетин, кебете кешпирин сүрөттөп жазуунун татаал түрлөрүнүн бири. Мисалы, бою узун же кыска, көзү кара же күрөң деп сүрөттөй турган болсоңор, бул адамдын келбетин сүрөттөөгө кирет экен. Кийинки түрү бул буюмдарды сүрөттөө дейт. Буюмдарды сүрөттөөдө анын аты, кандай буюм экендиги, мааниси, эмнеден жасалгандыгы, кандай бөлүктөрдөн турары, формасы, өңү, түсү, көлөмү жана башкалары саналып сүрөттөлөт экен. Мисалы, калың китеп, тоголок топ, же болбосо ал топтун эле эмне футбол үчүн арналганбы же баскетбол үчүн арналганбы, мына ушуларды сүрөттөп көрсөтүп берсеңер, алардын өңү, түсүн, формасын көрсөтсөңөр, бул буюмдарды сүрөттөөгө кирет экен. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгерде сабакка түшүнбөй калсаңар же суроолоруңар болсоңор, байланышып, жазып суроо берсеңер болот. Ал эми силер үчүн аткаруучу тапшырма китебиңердин 22 бетиндеги 35 жана 36 көнүгүүлөр. 35 көнүгүүдө менин сүйгөн буюмум деген темада өзүңөргө жаккан буюмуңарды сүрөттөп жазасыңар. Ал эми 36 көнүгүүдө 4 жыл мезгили боюнча сүрөттөр берилген. Ушул 4 мезгилинин өзүңөргө жаккан бир мезгилин тандап алып, ал боюнча дагы текст түзөбүз. Саламатта калгыла.